Онлайн университет жана Буранастим колледжинин айдистары Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстарын өтүп жатышат. Аталган курс 10 январдан тарта онлайн жана офлайн форматтарында жүргүзүлүп, ага окуу жайдан 170 мугалим катталып окушууда. Семинарлар программага ылайык, сабакты кызыктуу өтүүнүн заманбап ыкмалары, окутуудагы жаңы технологиялар, видео сабак даярдоо курсу сыяктуу 9 багытта өтүлүүдө. Жана кыргыз тили, англис тили мугалимдери үчүн да атайын семинарлар өткөрүлөт. Экологияны бузулуп жаткан эң себептүү жери ал транспорттун, бизде чет мамлекеттерден транспорттун баягы мөөнөтү бүтүп, анан ошол баягы бизде экология бузула турган бир зыяндуу заттарды чыгарган машиналар, транспорттар келип калганы ушул бизге экологияга зыян келтирип атат. Окуучуларга жана студенттерге, мугалимдерге жөндүү, жөнөкөй түшүндүрүлө турган технологияларды үйрөнүп жатабыз. Ошонун биргеликте демек окуучуга, студентке ошол үйрөнүлгөн сабактар боюнча жеткиликтүү сабак учурунан сырткары аларга программаны өзүңүн темаң боюнча маалыматтарды эң ыңгайлуу жана ыкчам, алардын телефону дагы ыңгайлаштырылган формада жөнөтүп алуу талаптары каралган. Ошондуктан ушул программалар бүгүнкү күндө жакты деп эсептейм. Айымы учурда окутуучулар баштапкы 4 багыт боюнча окуу курсун аяктап, сертификаттарга ээ болушууда. Курстар күн сайын ар кайсы темада уланып, катышуучулар өздөрү тандап алган багытта өз билимдерин жогорулатышууда. Семинарлар онлайн университетинин окутуучусу Мирлан Нуркамелов, Кыргыз-Түрк университетинин улуг окутуучусу Бактыбек Исаков, Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Токтогулова Мукарам жана Буранастим колледжинин директору Элира Турдубаева тарабынан өтүлүп жатат. Азыркы онлайн берүүдө колдонуучу бир нече платформаларды үйрөттүк. Бул мисал үчүн Google платформасы. Google платформасында эң керектүү ушул онлайн билимди уюштурууда керектүү болгон бүт платформалар жайгашкан. Бул жерде ошол эле Google дисктер бар, Google форму, Google документтер бар, Google Drive. Ушулар ошол почтасы, Gmail почта. Ушул технология ошол биз мисал үчүн онлайн окутууда колдонсок, биринчиден бул бекер платформалар. Ушуларды колдонсок, студенттерге кеңири маалымат жеткизгенге мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот да. Биринчи биз ушул технологияны өзүбүз үйрөндүк, анан үйрөнүп алып туруп башка студент мугалимдерди, анан ушу кызыктар болгон кардарлардын баарын үйрөттүк. Эскерте кетсек, декабрь айында окуу жайдын ректору Бекмурза Зулоев, Буранастим колледжинин директору, PhD доктор Элира Турдубаеваны кабыл алып, мындай эки окуу жай бирге кызматташууну жөнгө салуу менен жаңы келишимдерди түзүүгө жетишкен. Анын натыйжасында январь айында мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстарын 10 январдан 27 январга чейин өткөрүү пландалган. Аны университеттин окуу бөлүмү менен биргеликте мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу бөлүмү уюштурууда. Купна Мамасалиева, Эрнест Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары.